Мьянмадагы жер титирөөдөн 144 адам каза болду. 700дөн ашуун киши жабыркады. Жер титирөөдөн каза болгондордун саны дагы өсүшү ыктымал. Бул тууралуу өлкөнүн аскердик өкмөтү маалымдады. Таиландда 10 киши каза болгону ырасталды. Анын 8-и Бангкокто асман тиреген имараттан урап түшүүсүнөн көз жумду. Уранын астында ондогон киши болушу ыктымал. Куткаруу операциясы уланып жатат. Бишкекте Mitsubishi унаасынын айдоочусу Аларча дарыясындагы көпүрөдөн кулап кеткен. Жол кырсыгы кечинде Лев Толстой көчөсүндө болгон. 21 жаштагы жөө адам жана унаанын жүргүнчүсү ар түрдүү жаракаттар менен ооруканага жаткырылган. Айдоочу тирүү, анын абалы боюнча азырынча так маалымат жок. Социалдык тармактарда Чубак Ажынын иниси Сыргактын видеосу талкуу жаратууда. Колдонуучулар анын көрүнүшү жана кыймыл-аракети маркум агасына аябай окшошуп баратканын белгилешүүдө. Эске салсак, Чубак Ажы Жайлылов Кыргызстандагы белгилүү дин аалымы болгон. Ал өзүнүн сабырдуулугу, илимдүүлүгү жана курч ойлору менен коомчулукта кеңири таанылган. Кыргызстандагы көптөгөн адамдар аны акылмандыгы, адилеттиги жана жөнөкөйлүгү үчүн урматташкан. Ал дайыма элди жакшылыкка чакырып, коомго терең таасир калтырган инсан эле. Бул видео тууралуу сиз кандай ойдосуз? Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazasını tekşerip berишет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Нен директорсың? А не стадионом в плачевном состоянии? А? Почему в таком состоянии стадион находится? А директор мы дейсің? 9 жылдан бері шегенің пайдасы мынау үшін. Директор. Жөнеліп пространство. Кафені сынас етіп тұрып, мамлекетке қайтарасың. Мақұл ма? Бүгін бүтірішіміз керек. Бүгін жасашымыз керек. Бүгін керек, ертең керек бізгечі. Даярын әлі қарма ойлап қылып бердіп тұрып бастап, жасағала ұшының барды. Не? Менің жүрегім қырғыз деп соғын. Менің ақылым, ойым қырғыз деп тұрып іштейді. Мен өзім жеке жанымды бергенге даяр болом. Өзümdün бүт акылымды, есімді, билимимди, жанымды дагы бергенге даяр турамын. Мен душманга тиге караган адаммын. Октон кайтпаган, оттон кайтпаган. Элим жерим үчүн жанымды бергенге даяр адаммын тууганда. Менин бир гана максатым ушу жүрөгүмдү таза элге журтка кызмат кылсам, элимдин журтумдун келечеги болсо деп ойлойм. Бул жерде айтып атабызбы? Мына биз кургап жүрөбүзбү? Балдар коргоп атабы? Даганса турабыз коргойбуз. Силер ынтымак болуп, ызычуу болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруңуздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстен ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот.
Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. 2 күндөн бери соц тармакта бир биздин Жалал Абад шаарынын мэринин бир интервьюсу, Ыдырыс Исакова берген интервьюсу боюнча аябай талкуу болуп атат да мындай. 180 миң дегенди 180 миллион деп адашып айтып коюптур да. Эми ушуну жанагы бекерчилер, диван эксперттер, баягы негативчилер бар го, өмүрү бою өзүнө өзү нааразы болуп тургандар. Ушулар аябай талкуу кылып бир башкача бир талкуу кылып атасыздар да. Мага да бирөөлөр жөнөтүп атат. Мэр ушинтип сүйлөптүр, антип сүйлөптүр, мынтип сүйлөптүр деп. Эми жаңылып калыптыр да. Эми 180 миң дейм деп атып, 180 миллион деп коюптур. Мен айтаар элем да мындай да. Ар бир адамды сынгалардан мурда анын жасаган эмгектерин мындай байкап коюшубуз керек да. Мен көптөн бери Жалал Абадка келе элем. Мен өзүм Жалал Абадтан болом. Мен келгениме 2 күн болду. Жалал Абадта аябай сонун иштер болуп аттыр. Мыкты иштер болуп аттыр, өнүгүү болуп аттыр. Өзгөрүүлөр бир топ көпкен. Мен ошону көрүп, биздин Жалал Абад шаарынын мэрине ал кишинин дагы, ал баланын, ал жигиттин дагы салымы чоң да. Мен аябай ыраазы болдум. Ошо Эринс Ромоков деген жигитке. Мен таң калган жерим, учурунда бирөөлөр бизди койсуңар, малсыңар десе дагы унчукпай оозубузга талкан салып келгенбиз да. Эми жакшынакай иш алып барып аткан жигит, өзүнүн эмгеги ишине тың болуп иштеп аткан жигит 180 миллионду 180 миңди 180 миллион деп айтып койсо, мына мен да адаштым деп айтып койсо, эми ушундан айланайын жөн эле саясат жасап башкача болуп атасыздар да. Эми ар бир адамдын эмгегин баалай беришибиз керек. Мен Эринс деген жигитибиздин ишине канааттандым. Ишиңизге ийгилик болсун, аманчылык болсун, аман болуңуз, үй бүлөңүз менен шаарыбыз үчүн дагы да эмгек кыла бериңиз. Ийитил өрөт, кербен жүрө берет дегендей, ишиңизге ийгилик болсун. Ал нерсеге көңүл бурбаңыз. Жакшы адамдардын артынан ошентип сөз эришип турат кээ бир кезде. Ишиңизге ийгилик болсун. Жапаров эл менен айт намазын окуду. Садыр Жапаров айт намазды Бишкектеги имам Сарахси атындагы мечитте окуду. Өлкө башчы кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктап, быйылкы Орозодо элдин жасаган кайрымдуулук, боорукерлик иштерине токтолгон. Ал элдин ынтымагы, биримдиктин мыкты үлгүсү болгонун белгилеген. Сөз соңунда Жапаров ар бир үйгө тынчтык, береке, өлкөгө туруктуулук менен өсүп өнүгүү каалады. Кыргызстандан учуп келгенде жолбосо Кыргызстанга кетип атканда кайсыл аэропорт тынчыраак тургандар? Биз өзү основной 4 аэропорт менен учабыз. Кыргызстанга Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Внуково мененче. Кечегинде мен угуп калдым, эң тынч аэропорттордун бири бул Жуковский. Жуковскийде жолдо кетип отуруп эле тоспосо, Жуковскийдин ичинде милициялар текшербейт дейт да. Кетип аткандачы документи начарлар үчүн бул видео. Ошону ушу келип кетип аткандар барбы, комментарийге бир жаза кеткиле тургандар, кайсыл аэропорттон учуп кеткен кичине безопасныйраак болот. Кайсыл аэропорттон милициялар анча текшербейт. Основной азыр мына Домодедово менен Шереметьеводо текшерет деп айтып атышат да. Ошону билгендер болсо комментарийге жакшы жаза кетсеңиздер. Мурунку видеодо жакшы жазып атышат комментарийге өзүнүн кирди чыкты боюнчачы. Алга жазган адамдарга бардыгыңыздарга рахмат чоң. Эми ушул аэропорттор боюнча дагы билген маалыматыңыздарды ушул видеонун комментарийине жаза кетиңиздер.